Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге ноутбукту жана персоналдык компьютерду кантип интернетке уласа болот. Телефон аркылуу ошону көрсөтүп кетем. Балким сизде Wi-Fi же кабельный интернет жок болсо, аны кантип улайбыз? Биринчи кезекте ноутбукту Wi-Fi аркылуу улаш үчүн настройкага киребиз. Бул телефон бардык эле телефондордо уласа болот. Настройка бул жерден точка доступ Wi-Fi дегенди. Бул жерден жандырып коебуз. Телефон өзүндөгү интернетти тарката баштайт. Wi-Fi сети аркылуу сиздин компьютериңиздан болсо, точка доступ Wi-Fi'ди таркаткандан кийин сизден бул жерден Орыстил жана Wi-Fi'дин антеннасы чыккан жерде бул менин телефонумдун интернети. Эми бул жакка туташсак, подключить деп бул жакка туташсак болот. Эми бул эң жөнөкөй жолу ноутбук. Эгер сиздин компьютериңиз мондой персоналдык компьютер болсо, мындай процессор менен иштесе, анда сизге интернетти бул компьютерди, персоналдык компьютерди да интернетке туташтырса болот. Аны үчүн бизге ушундай USB кабель керек болот. Бул сиз телефонуңузду заряд кылганда колдонуп жүргөн кадимки эле USB кабель. Аны компьютердин USB портуна туташтырасыз. Андан кийин телефонуңуздан ошол эле настройкага киресиз. Бирок анда сиз точка доступ Wi-Fi'ди күйгүзбөйсүз. Анда сиз USB модем деген бөлүмүнү жандырасыз. Азыр сизге көрсөтүп кетем. Ушул эле телефонду эми персоналдык компьютерге кантип туташтырабыз. Эми биз ноутбукту, бул компьютерларда Wi-Fi кармаган антенна жок, булга биз кабель аркылуу туташтырабыз. Аны үчүн дополнительный бул жака дополнительный эскерте кетебиз. Телефонуңуз Wi-Fi таркатуучу, интернет бөлүшүүчү тариф болушу керек. Эми биз персоналдык компьютерди туташтыруу үчүн настройкага киребиз. Эми бул телефондон Wi-Fi таркатпай эле дополнительный функция дегенге кирип, бул жерден USB модем дегенди жандырып коюшубуз керек. Эмне үчүн жанбай атканына сизге биз Wi-Fi'ди туташтырып коюппуз иштетип, аны өчүрүү керек болот. Эми биз бул жерден точка доступ Wi-Fi'ди жандырбайбыз. Эгер ноутбукка туташтырсак, ноутбукту интернетке уласак, телефон аркылуу анда точка доступ Wi-Fi'га киребиз. Бирок биз азыр персоналдык мондой процессорду туташтырабыз интернетке телефон аркылуу. Аны үчүн биз бул жердеги дополнительный функцияга кирип, бул жерде USB модем дегенди жандырып коюшубуз керек. Көрдүңүздөр, USB модем жандыргандан кийин сиздин андай персоналдык компьютериңизда интернет пайда болот. Көрдүңүздөр, уже интернетти биз колдонсок болот. Азыр колдонуп да көрөбүз. Бул жерде крестик жок болду, мындайча айтканда бул жерде сет бар. Кадимки эле интернет браузер уже жакта иштей баштады. Сизде антивирустук программаңыз балким бул жерден защитасы көрүнүп калышы мүмкүн. Азыр бул жерде интернет жок деп көрүнүп атат. Эми азыр текшерип көрөбүз.
Азыр интернет жок. Эми телефонубуздун интернетин иштеттик. Эми азыр текшерип көрөбүз. Телефон аркылуу ушундай персоналдык компьютерде интернетке уласа болот. Мына көрдүңүздөр, уже интернетибиз иштеди. Каалаган сайтыбызга, электрондук поштабызга кире алабыз. Албетте бунун скорусу мобилдик оператордон дагы зависит этет. Көрдүңүздөр, кадимки эле эски Windows 7 операциондук системада иштеген компьютерди телефон аркылуу интернетке уласа болот. Барыңыздарга ийгилик, колдонуп көрүңүздөр жана биздин каналга подписаться болуп, лайк басууну унутпаңыз. Бул сабактарды дагы пайдалуу сабактарды тартып сиздерге жөнөтүп турабыз. Эгер биздин каналга катталган болсоңуз, анда биздин сабактар сизге биринчи болуп барат.